Kurbanlıkka mal soyu her bir Müslümandın moynuna millet emez. Bir insanlar için kurbanlıkka mal soyu vacip bolup kalat, soybasa günökör bolat. Bir insanlar var, kurbanlık soygunga ıhtiyardуу bolat. Soysa жақшы, soybasa günökör emez. Bir insanlar var, kurbanlıkka mal soygunga taptakыр mildettүү emez. Kim mildettүү dese, kurbanlıkka mal soyuga mildettүүлөр учурда үйүндө болобу, коросунда болобу, жайлоосунда болобу айтор, кимдин өзүнө таандык малкели кой 40тан ашык болсо, же уyu 30тан ашык болсо, же өзүнө жеке таандык болгон чөнтөгүндөгү акчасы, мейли бизнесте болсун, дыйканчылыкка мал аралашкан болсун, 300 миңден ашыкча акчасы бар болсо, ошол адам курбандык чалбаса күнөөкөр болот. Ал адамга курбандык чалуу важип. Ал сөзсүз курбандык союш керек. Не үчүн? Анткени бул киши шарияттын эсеби боюнча бай деп эсептелет да. Учурда чөнтөгүндө 300 миң сом акчасы же 300 миң сомдук малы бар болсо, же 300 миң сомдук товары бар болсо, мен магазинге киргизип койдум, мен акчам жок деп шылтоо кылыш эмес. Сага таандык буюм, малкел, сода багытында жүргөн болсо, 300 миңден жогору болсо курбандык чалуу не болот? Милдет болот. Ал эми техника же үй буюм болсо ага кошулбайт. Ал эми экинчи ыктыярдуулар